Саламатсыздарбы? Мугалимдер алган сыйлыктарын АЭС порталында кантип тастыктоо керек? Ал үчүн АЭС мугалим порталындагы жеке кабинетиңизге киресиз. Жеке кабинетиңизге киргенден кийин бул жакта башкы бет жүктөлөт. Сол жак панелде сиздин азыркы учурда иштеп жаткан ролуңуз көрсөтүлүп турат. Эгерде сиз мектеп директору же окуу бөлүмүнүн башчысы же организатор же соц педагог болсоңуз, бул жерден мектеп директору же окуу бөлүмүнүн башчысы же организатор же соц педагог деп көрсөтүлүшү мүмкүн. Эгерде сизде ошентип көрсөтүлүп турса, бул жерден сиз ролуңузду алмаштырып алышыңыз керек, мектеп мугалими деген ролго. Ал үчүн ушул жерди басабыз дагы, бул жактан мектеп мугалими деген ролду тандап коебуз. Андан кийин оң тарапта панелде сыйлыктарды алганды ырастоо деп турат. Эгерде сиз агартуу министрлигинин мурдагы билим берүү министрлигинин ардак грамотасын, билим берүү мыктысы төш белгисин алган болсоңуз же ал элек болсоңуз, аны ырасташыңыз керек. Ал үчүн биринчи кезекте ардак грамота дегенге киребиз. Киргенден кийин бул жакта сизде ардак грамота барбы деп турат. Эгерде сиз агартуу министрлигинин ардак грамотасын алган болсоңуз, ооба деген баскычты басасыз. Эгерде алган эмес болсоңуз, ал элек болсоңуз, жок деген баскычты басасыз. Азыр бул жерден ооба деген баскычты басабыз. Басканда ардак грамотанын алынган күнүн сурайт. Сиз ардак грамотаны кайсы жылы, кайсы числодо алган болсоңуз, ошону ырасташыңыз керек. Ал үчүн ушул жерди басабыз. Басканда бул жактан календар чыгат. Бул жерде биринчи кезекте жылды тандап алышыбыз керек. Ал үчүн 2026 деген санды басабыз. Басканда бул жактан жылдар чыгат. Азыр 2020 жылдан 2029 жылга чейинки жылдарды гана көрсөтүп турат. Алдыңкы жылдарга кайтуу үчүн сол жактагы стрелканы басабыз. Басканда бул жактан жылдар алдыга карап жылат. Дагы бир жолу басабыз. 2006 жылы алган болсок, мына 2006 жылды тандайбыз. Андан кийин бул жактан сиз ардак грамотаны кайсы айда алган болсоңуз, ошол айды тандайсыз. Азыр бул жерде бизге сентябрга чейинки айлар гана көрүнүп турат. Кийинки айлар көрүнбөй жатса, сиз барактын масштабын кичирейтип алышыңыз керек. Ал үчүн оң тарапта турган өйдө жактагы 3 чекитти басабыз. 3 чекитти басканда бул жерде масштаб турат, масштаб деп турат. Ушул жерди масштабты бир аз кичирейтебиз. Мына кичирейткенибизден кийин бизге толук көрүнөт. Бул жерден эгерде октябрь айында алган болсок, октябрды тандайбыз. Андан кийин октябрдын кайсы числосунда алган болсоңуз, ошол числону тандайсыз. Андан кийин файлды тиркеңиз дейт. Ошол ардак грамотаны PDF форматында компьютерге сактап туруп, андан кийин ошол файлды бул жака тиркеп коесуз. Ал үчүн файлды тиркеңиз деген шилтемени басабыз. Басканда бул жактан проводниктин терезеси ачылат. Бул жактан грамотаны таап жүктөйбүз. Азыр мен бул жерге издөө баскычына жазайын. Жазып туруп эле издейик. Мына бул жакта ардак грамоталар, бул жерден ардак грамота билим берүү министри деп ушуну тандайбыз. Тандагандан кийин открыть деген баскычты бассак, бул жака биздин файлыбыз тиркелет. Файл тиркелгенден кийин бул жерден сактоо деген баскычты басып коебуз. Сактоо баскычын басканыбызда бул жакта мына биздин алган сыйлыгыбыз тиркелди. Андан кийин артка кайтпастан эле ушул жерден билим берүүнүн мыктысы төш белгисин ырастоо үчүн ушул оң тарапта билим берүүнүн мыктысы төш белгиси деген шилтеме турат. Ошол шилтемени басып, билим берүүнүн мыктысы төш белгиси бар болсо же жок болсо дагы аны ырастап коебуз. Эгерде артка кайта турган болсоңуз, кайра бул жерден билим берүүнүн мыктысы төш белгиси дегенди тандасак да болот. Азыр ардак грамотаны тиркедик. Бул жерден билим берүүнүн мыктысы төш белгиси дегенди басканыбызда, мына сизде билим берүүнүн мыктысы төш белгиси барбы дейт. Эгерде бар болсо ооба деген баскычты басабыз, жок болсо жок деген баскычты басабыз.
азыр ооба деген баскычты басабыз. Баскандан кийин бул жака билим берүүнүн мыктысы төш белгисин качан алгандыгыңызды ырасташыңыз керек. Азыр бул жерден биз качан алганыбызды ырастап алайык. Билим берүүнүн отличниги бул жерден азыр ырастап коебуз. 15 сентябрь 2020 жыл дейт. 15 сентябрь 2020 жыл. Демек, бул жактан басабыз. Бул жерден жылды тандайбыз жанагындай эле 2020 сентябрь. Бул жерден 15 сентябрь. Андан кийин файлды тиркеңиз деген жерди басабыз дагы. Бул жактан биз файлды тиркеп коюшубуз керек. Сиздер ошол сыйлыкты сканерден өткөрүп PDF форматында сактап аласыздар. Бул жерден файлды тандайбыз, андан кийин открыть деген баскычты басабыз. Баскандан кийин бул жерден сактоо деген баскычты басып коебуз. Сактоо деген баскычты басканыбызда мына бул жакта биздин сыйлыгыбыз тиркелди. Эгерде сиз адашып туура эмес тиркеп алган болсоңуз, аны кантип өзгөртсөк болот? Ал үчүн жүктөлгөн файлдын оң тарабында карандаштын белгиси турат. Ошол карандаштын белгисин басып, өзгөртүү деген баскычты басып, бул жерден сиз өзгөртсөңүз болот. Мына дата алынган күндү туура эмес киргизип алсаңыз, алынган күндү өзгөртсөңүз болот. Андан кийин бул жактан файлды кайра жүктөп туруп сактап койсоңуз болот. Ушундай кылып алган сыйлыктарыңыздарды AES порталынан ырастап койсоңуздар болот.